буйруса ушу колясканы алып берди элим. Ушуга отуруп баштадык акырындап. Кудайым буйруса. Атсаңар кыргыз элим. Биз өткөн 10 күн мурун ушу Азамат Байматовдун кайрымдуулук фондуна кайрылып, ушу баламды киргизгиле жого. Элден жардам сурап. Кыргыз элиме чоң рахмат. 230 миң чогулду бизге. Коляска сурадык эле, коляскасын да алып беришти элим. Элиме разымын. Дагы эле болсо бизге ошо больницасына акча керек болуп атат. Ушу кыргыз элинен айланса болот экен, элдин жардамы менен ушу кичине болсо да ушу балабызга биздин балабыз үчүн чоң жардам болду. Ушуга чейинкисине дагы ошо рахмат, ыраазыбыз. Анан бир айтып кете турган жерибиз аябай бир өкүнүчтүү болуп атат. Бул жерде ортодон бир эмелер, каналдар ачылыптыр. Ошол каналдардын жардамы менен ортодон эл деген эл экен, баягы көл да башка номерге салып коюп атышыптыр да. Биз атайын реквизиттер жазып жөнөткөн номерге салсаңыздар аябай жакшы болот эле. Мынакей берди көрүп атасыздар, кайра эметип атабыз. Номерибизди жазганга муктаж болдук, себеби ушундай моментте пайдалангандар да болуп кетет экен ортодончу. Биз ушу жыргаганыбыздан ушу каналга кайрылган жерибиз жок. Ушу биз эме болуп атат да, биз дагы ошо бул квартирадан чыкканга туура келип атат. Ошо бизге дагы азыр квартира керек болуп атат. Арзаныраак болсо, ошо Бишкек жакка кетсекпи дегенбиз. Ушу баламды көп жерге көрсөткөнгө. Кудайым буйруса, мынакей Индияга кагазтары кетип атат. Аяктан да жакшы эмелер келсе Индияга апарсакпы деген да оюбуз бар. Бөлөк жактарга да кагаздарды жөнөтүп ушу баламды бастырып алайын деп аракетибизди кылып атабыз. Арзан квартира чыгып калса кайрылсаңыздар болот. Мен номер. Саламаттын чоң атасы болом. Атасы болом, бир тууган, папасынын бир тууганы болом. Ушул балабызга ушуга чейин жардам берип келгениңиздерге рахмат. Дагы деле жардамга муктажбыз. Буйруса жылыштар бар, бирок жайыраак болуп атат. Баягы былтыркы эмеге караганда азыр балабыз ушинтип коляскага отуруп эметкенине Кудайга шүгүр деп атабыз. Эми бул баланын күнү жашоо акча менен болуп атат да, жашоосучу. Иглотерапияга эми сүйлөшүп атабыз. Кытайдан келген кореец экен, ошол кореец киши шаар жака жанына алып келгиле дейт да, өзүнүн клиникасынын жаныначы. Ал жерге квартира снимать этиш керек болуп атат да. Анан кийин ошол квартиранын акчасы, андан сырткары күнүмдүк лечениясы, биз деген бул бала 1 жылдан бери сиделка менен, анткени биз өзүбүз уход кыла албайбыз. Ашказан тешикти аны эме тамагын эми араңына жакындан бери эле ичип калды, оозунан кичине-кичине атак тамагын баары тешилип, через зонд менен тамак ичти. Анан эми азыр ушу акырындан жылыш болуп атат. Ошо ыраазы болуп атабыз элибизге, жалпы тууган урукка, ушу баланын классташтары, коллегаларына аябай ыраазыбыз. Ушу күнгө чейин келип эметип атышат. Анан баягы ошо деле кайра эле эме кыла бергенден дагы киши эмете албайсың, но бирок дагы эле болсо муктажбыз да жардамгачы. Жардамга аябай муктаж, күнүмдүк жашоосу акча менен болуп атат. Ошон үчүн кыргыз элим кайрымдуу, илгертен эле кайрымдуулук кылып келген, дагы эле болсо үмүтүбүз чоң.
ушу бала мына ушунча состоянияга жеткенде мындан ары деле ушу жылыш болуп эметерине аябай үмүтүбүз чоң, ыраазыбыз кыргыз элибизге. Жаңысын алалы десек кымбат экен аябай. 170-160 миң экен. Анан ушуну караштырып өздөрү ютуп эмеден лалофодон табышып, мен чакырып алып беришти элдер. Бул балабыз былтыр 22-жылдын 8-августунда кырсык болду. Ошондо Жайыл районунун Кара Балта шаардык больницасына реанимация бөлүмүнө түштү. Ал жерде мойну сынган деп 1 ай кармап жатышты. Бишкекке жетпейт деп айтышты. 1 айдан кийин Бишкекке алып барсак, мойнунун 7-омурткасынан болгону трещина бар экен. Башынан жаракат алыптыр. Башынан операция болду. Ошо 1 айдын ичинде 60 грамм суу толуп кеткен башына. Бул жерде мен врачтардын бардыгын күнөөлөгүм келбейт. Мен ошо Кара Балтанын реанимация бөлүмүндөгү врачтарга кайрылам. Эмне үчүн ошондой кылышты, шалакы мамиле кылышты өздөрүнүн иштерине. Ошонун кесепети деп ойлойм бул. Дарылангандан кичине кечигип калганбыз. Тарткан томографиянын туура Тарткан жанында частный томография бар экен, ал туура эмес тартат экен. Моюнду сынык деп көргөзгөн. А моюн эмес эле баштан экен көрсө. Ошол Азамат Байматов уюштурган кайрымдуулук фондуна чоң рахмат. Ушул телевидение аркылуу биз ушундай астыга жылыштар болуп атат. Жалпы кыргыз элине да рахмат.